Улуттук статистикалык комитеттин расмий маалыматы боюнча 2020-жылдын 3-кварталындагы 1 айлык жашоо үчүн керектелүүчү каражаттын суммасы аныкталды, ал 5225 сомду түзөт. Саламатсызбы? Менин аты жөнүм Айпери Ешенкулова, сиз көрүп жаткан Бизон медиа порталынын Эл үнү рубрикасы. Шаар тургундары 1 айлык жашоо үчүн керектелүүчү каражаты канча сом түзөт, алдыдагы видеодон толугу менен көрө аласыз. Анда Кыргызстандын президенти чыгып айтат экен. Бизде Кыргызстанда айлык акы 10 000 сом. Налогторду кармагандан кийин кыргыздар колуна 8 000 сом алышат. Кыргызстанда 1 ай жашаганга 15 000 сом керек. Жетпеген 7 000ди кыргыздар кайдан табат түшүнбөйсүң дейт. Өзүм личный өзүм жашоом аз бойдокчулук жашоодо негизи бойдокко кете берет экен, канча болсочу. Кийинесиң, ичесиң, жейсиң дегенде кете берет го. Статистика боюнча 5000 сомду түзөт экен да? Эми ар ким кому как, мага ал жетпей калат негизи 5000 сом. Мен баскан турган өзгө 10 000 эле коротобуз азыр. Шартка да байланыштуу азыр 10 000 болсо жетет. Орто эсеп менен 7 000 кетет. 5 000 сом жетпейт. Биз дагы эптеп тырмалап кара салып жейбиз, анан пенсия тигенде кайра төлөйбүз. Жетпейт. Азыр un эле канча туруп атат, май эле канча туруп атат. Жетпейт. Аста вообще аз 5 000 сом эмне 1 ай жашай албайсың да. Өзүмө, лично өзүмө бир 15 000 тегерегинде чыгып кетет. Коммуналдык услугалар менен, жол транспорт каражаты менен, кийим кече, тамак аш менен ушунча чыгып кетет. Пенсия азыр 1,5-2 000 деле бар да. А средний пенсия может быть 5-6 000. Жашоого болбойт. Жашоого жөн эле тамак жегенге эле, башкасын айтпай эле коеюн. Дары, үй төлөгөн, гулять, отдыхать эмес. Жөн эле тамакка эле бир кишиге болбоду дегенде 20-25 000 кетет. Мен ойлойм да, ушундай эле. Биздики, например, ушундай. Тамакка эле 25 000 кетет. Бир айда бир кишиге эле. А если 2 киши жашаса, тоже 25-30 000 кетет кошо. А баары бир да, бир кишиби, 3 кишиби разница жок. Ошол 25-30 000 тегерегинде. Анан билбейм, если айлыгы 15 000 болсо, кандай жеткизет? Жетпейт. Тем более семья болсо. Бир жаш бала иштесе 15-20 000 алса, аялы болсо, бала чакасы болсо, жетпейт, жизнь жетпейт. Это нищенская жизнь. Болбойт андай. Ошончо көтөрүш керек. Жакшы эле көтөрүш керек. Айлыкты да, пенсияны да. Мен иштеп тапкан акчадан аз коротом. Же болбосо ошонон ашпайт. Эми мен мына интернеттен бир статистиканы көрүп калдым. Канча орточо айлык акы 17 000 дешеби? 17 000 сом. Ал болбогон нерсе. 10 000дан ашпайт. Даже эң жогорку айлык 10 000 болушу мүмкүн. Ошол айлык акы төлөнүшүндө дагы Кыргызстанда өтө адилетсиздик бар. Орточо айлык акыны эсептөөнү туура эмес эсептешет. Туура эмес 17 000ге ал эң жогорку айлык акы болушу мүмкүн. Эми орточо айлык акы мугалимдерди эле карап көрсөңүз 10 000 сомго жетпейт. Бир гана директор 20 000 сом алышы мүмкүн. Анан жаңы кирген мугалим 7-8 000 эле алышы мүмкүн. Даже 5 000 сом алышы мүмкүн. Бир айлык шаарда азыр мен студентмин. Шаарда бирön квартира снимать этип жашаганда, ошондо где-то проживание, тамак менен где-то 12-13 000 болот. Бир айлык өзүмө, жеке өзүмө кетиргенимби? Мен акыркы убактары мына пандемия башталгандан бери кыскарттым. Себеби айлыгыбыз, жумушубуз пандемия убагында жумуш иштеген жокпуз, акчабыз жок. Анан болгон акыркы өзүмө кете турган каражаттардан сырткары үйгө кете турган каражаттар көбөйүп кетти. Мисалы үчүн үйдө отурганда дагы отун суу алыш керек, электричество көбөйүп атат, азыр кыш келди. Анан кийин сөзсүз ушу кыскарды. Мен ойлойм 4 000 5 000 эле кетирип калдым өзүмө. Андан ашырбай калдым. Лимит. Бир айга короткон мен өзүмө бир 25-20 000 болот да көбүнчө. Билинбей эле акча көп кете берет эмеспи? Ошол анан азыр студенттерге көп жумуш жок.
ошол боюнча дагы жакшы эмелерди ойлоп табышса жакшы болмок да, жумуштарды. Студентпиз дегенде эле көп жумуштарды эме кылышпайт да, отказ кылыпчы. Ошол студенттерге ылайыктуу мындай жакшы жумуштарды эме кылса жакшы болмок да. 5000 деп расмий түрдө айтылганы менен биздин элибиз андай акчаны корото албайт бир кишиге. Себеби биздин бюджетте же болбосо биздин айлыктарыбыз аны көтөрө албайт. Өзүңөр көрүп атсыңар. Бизде айлыктарыбыз ушунчалык аз болгондон кийин билбейм бул кандай статистика менен айтып атат 5500. Мен мисалы андай акчаны корото албайм. Бир айда 5200 сом алгас, 5200 сом менен жашай албайсың. Бир айда биздики деген менин семьям бар, 3 балам, келинчегим үйдө жалгыз. Мен иштечүмүн, азыркы убакта иштебей калдым. Ден соолугума байланыштуу келинчегим иштеп атат. Биздин расход бир айда 30 000 сом болчу. Чисто 30 000 сом менен ошо продуктубузга, ичкен жеген кийимдерибизге ошону жеткирчүбүз да. Азыр кыйналып атабыз действительно. Жок, ар ким ар кандай төлөйт. Азыр коммунальный услугалар действительно көтөрүлүп кеткен. Мисалы квартирада жашагандар где-то 7000, 8000 төлөйт экен. Өйдө алган айлыгы мен аялым садикте иштейт, детсадта 4700 алат да. Мындай айтканда, аялым тапканы бүт бардыгы меникин кошуп туруп, ошо коммуналдык услугалар төлөп эле, курук эле мындай эчтекеси калып атабыз да. Тамак ашка почти жетпей атат. Кийимди ойлогой эле коелук. Бир эски кийимдер бир 2 жыл, 3 жылга чейин кийишке туура келет да. Ошого башка жерден бир акча табышка туура келет. Ушунун эсебинен мамлекет ишчилери, именно милиция болобу, башка болобу, ошо айлыгы аз болгондо себебинен коррупцияга башкага батып атат да. Себеби башка жерден бир кирим болушка туура келип атат. Эгер мамлекетибизде ушул жакшы бир немелерди айлыктарды чыгарып койсо, ошо коррупцияга батпайт эле. Элдер коррупцияга батпайт эле. Ошо взятка алыш, башка нерсе именно ошо жетишмөөчүлүктөн чыгат да. Жоктон бар кылып өзүбүзгө жеткизип, өзүбүздөн ашырып кошумча кылып тойго алып келгенге мүмкүнчүлүк тапкан кыргыз болуп калганыбызга кандай гана сыймыктанабыз. Сиз бир ай ичиндеги жашоо үчүн керектөөлөрүңүзгө канча каражат сарптайсыз? Комментарийге жазып билдирип кетиңиз. Кийинки чыгарылышта англис тилин расмий тил кылып киргизүү сунушун жергиликтүүлөр колдойбу? Чогуу көрөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Биздин социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбызга катталыңыздар. Саламатта туруңуздар.